Korrupsiya деген илдет адамзаттың көйгөйү биздин коомду да эң түшөткөн көрүнүш. Тилекке каршы коррупция биздин өлкөнүн улуттук коопсуздугунун коркунучу бойдон калууда, өнүгүүбүзгө жолтоо болуп жатат. Korrupsiya ар бир жаранга жана чет өлкөлүк инвесторлорго залал тийген орчундуу маселе бойдон калууда. Ошондуктан бул маселе ар дайым менин жана коопсуздук кеңешинин көзөмөлүндө болот. Korrupsiyaya karşı күрөш токтобойт. Эсиңине салып коеюн. Мындан ары да күчөйт. Бул боюнча да биз азыр иштеп атабыз тиешелүү мамлекеттик органдар менен. Бүгүн мурда кабыл алынган чечимдердин аткарышын карадык. Жетишкендиктерде, кемчиликтерде ачык айкын белгиледик. Жалпы коомчулукту кабардар кылдык. Бир дагы чечим аткарылбай калбайт. Бардык чечим, коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдер аткарылат. Korrupsiya karşı күрөштө ийгиликке жетүү үчүн негизги курал бул сан ариптештирүү. Бул сан ариптештирүүнү бардыгыңар тең эң негизги багыт катары кабыл алгыла. Бул боюнча ар бир мекеме уюм, министрлер ведомствого эмес, ар мекеме уюмга чейин жетебиз. Айыл өкмөт, райондо жетекчилерди айтпай эле коеюн. Жетебиз, бул боюнча ишти алып барабыз, бул боюнча ишти жасатабыз. Эгерде бул сан ариптештирүүнү биз жасабасак, биз анда дүйнөлүк коомчулуктун артта калабыз. Сан ариптештирүү эч качан токтоп калбайт, дайым болуна турган узак, бирок зарыл саясат катары мына баарыбыз карашыбыз керек. Тоо кен тармагында коррупциялык схемаларды жоюу үчүн дагы жаңы технологияларды активдүү киргизебиз. Бул чөйрөдө ачык айкындыкты орнотуу менен коррупцияны кескин кыскартабыз. Кезек-кезеги менен башка тармактарды дагы карайбыз. Мына айтып кеттим, кийинки коом кеңештин жыйыны бул саламат сактоо тармагы боюнча карайбыз. Андан кийин энергетика тармагын карайбыз коом кеңеш жыйынтыгында. Ошол энергеттер даярдангыла. Кыргызстан үчүн күйүп жанган ар бир мамлекет кызматкер коррупцияга каршы күрөшүшү керек. Ар бир жаран бул илдетке каршы күрөштү колдошу зарыл.